Assalamu алейкум ардактуу айылдаштар, assalamu алейкум бир туугандар. Жалпы эле 10 айыл жаштары тарабынан демилге көтөрүлүп 15-июль күнү социалдык тармактардан жалпы элибиздин саламаттыгы, жалпы элибиздин сактыгы үчүн COVID-19 каршы биз да кадам таштай берелик деген максат менен жалпы ага тууган баарысына кайрылуу жасап, акча чогултууну баштап эсеп номерлерин бул жака жөнөткөн элек. Дал ошол 15-июльдан тарта бүгүнкү күн 24-июлга чейин жалпы айылыбыздын эсебине 172.796 сом чогулган. 22-июль күнү 38.143 сомуна айылыбыздын антибактериялык витаминдерден тарта гепарин дарысына чейин баарысын жеткирип тапшырып бердик. Урматтуу айылдаштар, эгер өзүңүздү жаман акыбалда сезип, кандайдыр бир симптом белгилери пайда боло турган болсо, айылыбыздын дарыгерлер тобуна барып сөзсүз түрдө кайрылып, ал жерден акысыз дарыланыңыз. Ал эми жалпы эсепке акча которгон адамдардын саны 58 адамга жеткен. 58 адамдын 18 адамы айыл тургундары, азыркы тапта айылыбыздын жашоочулары. Ал эми калган 40 адамдар болсо, бул айылыбызда туулуп өскөн улан кыздарыбыз, сырт жакта, айылдан сырткары жашап жүргөн биздин айылдын атуулары десек чаңылышпайбыз. Бул жерге акча которгон элинин, айылынын саламаттыгын кам көрүп акча которгон биздин бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Сиздердин аманатыңыздарды сиздер ойлогондой, сиздер каалагандай так жана туура жеткиргенге чын ниетибизден, чын жүрөгүбүздөн биз аракетибизди кылабыз. Аллахым үйүңүзгө эч качан жамандыкты жөнөтпөсүн. Аллахым арбак үйүңүзгө тынчтык, берекени, рызкыны, ыйманды, дин менен жашоону насип кылсын дейлик. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Урматтуу бир туугандар, бул видеону тартуу менен, бул акчанын эсебин айтуу менен, бул биз чогултуп жаткан акча токтоп калды деген сөз эмес. Урматтуу айылдаштар, бул акчалар каяка коротулат деген суроону көп адамдар берип жатат. Балким ишенбегендиктен эмес, балким тактап коюу максатында болуп жатса керек. Ооба, туура, көп адамдын аманаты бар бул жерде, көп адамдын акчасы бар. Балким туура эмес жолго короп кетпесин деген ар бир адамдын оюнда болушу мүмкүн. Урматтуу айылдаштар, эң биринчиден ишеним артканыңыздарга чоң рахмат. Бул акчаны эч кандай эч жака, туура эмес жака биз коротпойбуз. Чындыгында бул акча уламкысы улам азыркы биздин жалпы эсепте калган акчанын суммасы 134.653 сом жалпы айылдын эсебинде азыр сакталуу бойдон турат. Бул акчаны уламдан улам айылдык дарыгерлер тобу бизге талап коюп, бул дары керек деп бизге списокторун жөнөтүп турат. Анан уламкысын улам ошол дарыларды алып айылды көздөй биз жөнөтүп турабыз. Ал эми алынган дарылар болсо сөзсүз түрдө бул жака сүрөттөрү менен счет фактура сүрөткө тартылып, отчеттор берилип турат. Эгер кандайдыр бир дагы толук маалымат алгыңыз келсе, бизге байланышка чыгыңыздар. 10 айыл жаштарына байланышка чыгып, же болбосо социалдык тармактарда мессенджерлер менен байланышсаңыздар болот. Толук кандуу сурооңуздарга жооп бергенге биз аракетибизди кылабыз. Чоң рахмат.